Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе адабий окуу сабагын баштайбыз. Сабактын темасы ата-бабалардан эмнелер бизге мураска калган. Сабактын максаты мурас деген сөздүн маанисин түшүнөсүңөр, ата-бабалардан калган мурастар жөнүндө билесиңер, ой өрүшүңөр, сөз байлыктарыңар, дүйнө таанымыңар калыптанат. Ата-бабалардан калган мурастарды сактоого жана баалай билүүгө тарбияланасыңар. Балдар, силер мурас деген сөздү уктуңар беле? Мурас дегенди кандай түшүнөсүңөр? Кана балдар, ойлонуп жооп берип көрөлүчү. Азаматсыңар балдар. Мурас ата-бабалардан калган байлык, буюмдар, насаат, осуят сөздөр. Ал эми балдар, осуят сөз бул улуулардан калган акылман сөздөр. Билесиңерби балдар, силердин чоң атаңар, чоң энелериңер да силердей бала болгон. Алардын баары силердей неберелер үчүн ушул биз жашап жаткан ала тообузду, эри жерибизди душмандардан коргоп, сактап келишкен. Ала тоого жарашкан боз үйлөрдү, кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон ак калпакты, ак элечекти жана улуттук кийимдерди, улуттук буюмдарды унутпай жүрсүн деп бизге мураска калтырышкан. Балдар үчүн кызыктуу жомокторду айтып берип, көптөгөн дастандарды чыгарып, жомоктордун, дастандардын негизинде өз турмушунан улам жаралган макал лакаптарды, акылман осуяттарды айтуу менен балдарыны тарбиялап, кийинки муунга мураска калтырышкан. Ата-бабалардан калган улуу манас эпосу, ошондой эле нечендеген күүлөрдү черткен комузу, музыкалык аспаптары, не деген керемет күүлөрү, ошондой эле кыргыз элинин каада салттары, улуттук оюндары бизге ата-бабаларыбыздан мурас катары калган. Көрдүңөрбү балдар, биздин ата-бабаларыбыз бизге не бир керемет мурастарды калтырышкан. Балдар, азыр силер менен биз журналист жана акын агайыбыз Байтемир Асаналиевдин «Мурас» деген ырын окуйбуз. Ата-баба мурасы, боз үй, комуз, ак калпак, унутпастан буларды уруналы ардактап. Ар бир кыргыз баласы ак калпакты кийишсин, ак боз үйдө олтуруп, манас айтып шартылдап, комуз черте билишсин. Эли жерин сүйүшсүн, эне тилде сүйлөшсүн. Балдар, Байтемир Асаналиев агайыбыз айткандай, ата-бабаларыбыздан мураска калган буюмдарды аздектеп, көздүн карегиндей сактап, кези келгенде бизден кийинки муундарга өткөрүп берели. Балдар, эми сабагыбызды ышыктасак, мурас дегенди кандай түшүндүңөр? Ата-бабаларыбыздан бизге эмнелер мураска калыптыр? Аталардын мурастарын билүү, ардактоо,
сактоо эмне үчүн зарыл экендигин силер кандай түшүндүңөр балдар? Азаматсыңар балдар. Эми мен силерди бүгүнкү билимиңер боюнча баалап коеюн. Үйгө тапшырма. Ырды жаттайбыз. Мураска калган буюмдардын сүрөтүн тартып келебиз. Ушуну менен сабагыбыз бүттү балдар. Саламатта калгыла.